Ушул семантикалык жолго дагы үчүнчү бир мисалыбыз өчүргүч. Өчүргүч. Мунун биринчи түшүнүгүндө кадимки эле мынакей муну биз өчүргүч деп элестетип алалык. Ошол жазылган, бетке жазылган карандашты же жазууларды өчүргүч. Бул зат атооч катарында кетип атат. Зат атооч өчүргүч деп коелук. Ал эми ушунун экинчи түшүнүгүндө бул жарыкты өчүрөт. Жарыкты өчүргүч бузулуп калды деп коебуз, мисалы үчүн жарыкты өчүргүч деп коелук. Жарыкты өчүргүч. Бул жерде сөз түркүм боюнча этиш болуп калды. Этиш. Демек мына ушундай бир сөздүн маанилик кеңейип отуруп, жаңы кошумча мааниге ээ болуш аркылуу дагы биздин лексикабыз байыйт экен. Лексиканын байышынын төртүнчү жолу балдар. Төртүнчү жолу башка тилден сөзмө сөз. Башка тилден сөзмө сөз. Сөз которуу. Сөзмө сөз которуу. Башка айтканда муну калькалоо деп койсок болот. Калькалоо мынакей. Мында бир тилдеги сөздү же сөз тизмегин ошол үлгү менен экинчи бир тилге сөзмө сөз которуу жолу аркылуу байыйт. Сөзмө сөз которуу башка айтканда калькалоо жолу аркылуу которуу эки топко бөлүнөт. Мында биринчи толук. Ушул жерден биринчи толук калька которуу дейлик. Толук которуу деп жазалык. Толук которуу. Мисалга алсак, ушул эле жерде демек кызыл бурч. Красный уголок дегенден которулду бул. Муну кашанын ичине жазып коелукпу. Красный уголок деген мынакей экөө тең сөзмө сөз толук которулду. Же болбосо ардак такта деген сөздү алалык. Ардак такта. Демек бул доска почета деген сөз экөө тең которулду. Эми бул биринчи болду. Эми экинчиси толук эмес которуу. Экинчиси толук эмес которуу. Толук эмес которуу. Мынакей толук эмес которуу жолу аркылуу да байыйт экен. Бул жерде жарым, жартылай которулат. Же болбосо ушуну биз жарым калька деп атап койсок да болот. Кыймыл, мисалы үчүн кыймыл инерциясы. Бул жерде мынакей кыймыл которулду балдар. Ал эми инерция ошол боюнча калды. Демек экөө тең толук которулган жок. Жарым которулду. Негизги фонд. Демек бул жерде негизгибиз которулду, а фонд которулган жок. Ошол боюнча калды. Массалык
Өндүрүш, массалык өндүрүш, массалык өндүрүш. Демек өзүңөр көрүп тургандай бул жерде өндүрүш которулду дагы, масса деген сөз которулган жок. Ошентип бул калька башка тилден которуу жолу мына ушундай эки жол менен ишке ашат экен. Лексиканын байышынын 5-чи жолу бул диалектилик байлыктарды туура пайдалануу аркылуу байышы. Башакта биз диалектилик сөздөр аркылуу деп койдук эми. Диалектилик сөздөр аркылуу байышы. Демек бул жерде ар бир элдин тили анын диалектилик байлыктарынын эсебинен толукталып турат. Мисалы үчүн Гүлдесте мисал келтиребиз. Гүлдесте бул эмне деген букет деген сөздүн алынган. Шып демек бул потолок деген. Дидар бул жерде өң, жүз, палек. Демек бул жерде ошол жашаган территориянын өзгөчөлүгүнө байланыштуу коон дарбыздын жанагы эмеси сабы. Демек мына ошондой көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Бул жашаган жердин өзгөчөлүгүнө байланыштуу ушу диалектилик сөздөр келип чыгат. Ошентип биз кыргыз тилинин лексикасынын байышынын ички булактары боюнча маалымат алдык.